Gelecekmin, maksatmin, kılıda kıyşayганын kaalабайм, кырсылдаган. Ноорuz майрамына карата уюштурулган Көктөм 2023 маданий кечеси мамлекеттик тилде өнүктүрүүгө жана улуттук баалуулуктарды даңазалоого багытталды. Иш-чарага ар кайсы өлкөнүн Кыргызстандагы элчиликтеринен коноктор жана чыгармачыл инсандар катышып, чакан этно салтанатка күбө болушту. Бүгүнкү Көктөм 2023 майрамынын негизги максаты Кыргызстандагы элчиликтер аркылуу миграцияда жүргөн мекендештерге кыргыздын улуттук маданиятын жана каада салтын жайылтуу болуп эсептелинет. Маданият, тил, тарых аркылуу улутту көтөрүү маселесин көтөрүп, бир канча долбоорлорду ишке ашыруудабыз. Биздин алгачкы иш-чарабыз өз максатына жетип, мындай саамалыкты Ош облусунда дагы өткөрөбүз. Бул жакта мындайча айтканда Кыргызстандагы бардык кол өнөрчүлөрдүн каймагы катыштык десек болот. Бизде 2000ден ашуун регистрациядан өткөн өнөрчүлөр бар, бирок адамдар билишпейт. Ким жасайт ошо боз үйлөрдү, шырдактарды. Алар дайыма өнөр адамдары көмүскөдө калып келген да, ошол көмүскөдөн чыгарып, ар бир кол өнөрчү өзүнүн жасаган буюмдарын ошол жакка көрсөтүп, дагы өнүгүүгө шарт түзүү да. Маданий иш-чарада этно-фольклордук музыка жаңырып, улуттук тамак аштардын, суусундуктардын, музыкалык аспаптардын жана кол өнөрчүлөрдүн колунан жасалган буюмдардын көргөзмөсү коюлду. Ошондой эле келген чет элдик меймандардын көзүнчө боз үй тургузулду. Буга чейин 8 минута ичинде боз үйдү ыкчам тургузуу боюнча рекорд койгон жигиттер майрамдык салтанатта кайрадан рекордду жаңылоодо. Канча убакыт ичинде тургуза алышат, аны баарыбыз чогуу көрөлү. Шамдагай уз жигиттер 11 минута ичинде Кыргыздын боз үйүн курушуп, чет элдик конокторго өзгөчө маанай тартуулашты. Табигый жүндөн жасалган шырдак, кийиздердин тазалыгы, ден соолукка пайдалуулугуна суктанган коноктор этно тамак аштардан ооз тийишип, уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Your cultural heritage which you preserve very nicely. Мен мындай майрамга биринчи жолу күбө болдум. Мага кыргыздардын улуттук тамак ашы, кийим-кечилер жана каада салттары аябай жакты. Кылымдардан бери сакталып келе жаткан нукура баалуулуктарды бүгүн өз колубуз менен кармап көрдүк. Бүгүнкү иш-чарада кыргыздардын боз үй тиккенин суктануу менен карап, уникалдуу, өзгөчө калк экенине ынандым. Бүгүн Ала Тоо аянтындагы майрамдык иш-чараны көрдүм. Аябай кызыктуу, ыр бийлер менен коштолду. Биздин достук, дипломатиялык кызматташыбыз эзелтеден болуп келген. Мындан ары дагы маданий иш-чараларды чогуу уюштурабыз деген ниеттемин. Элчиликтердин көмөгү менен миграцияда жүргөн мекендештерге Кыргыздын салттуу кол өнөөчүлүгү, каада салты жана улуттук тамак ашын жайылтуу демилгеси айтылып, колдоо көрсөтүлдү. Ал эми өлкөнүн бардык убандарынан келген уз чеберлер эл аралык көргөзмөлөргө чыгууга даяр экендерин билдиришти. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.